Акчам жок дебе. Акчам жок калды, акчам түгөндү, акча жок дей бербе. Акчам жок дегениң сайын бул намкөрлүк болуп эсептелет. Кээ бирөөлөрдө акчасы бар, калп дагы сүйлөп атат, акчам жок деп. Анан нашүгүрчүлүк дагы болуп эсептелет да. Эгерде бар акчаңа дагы шүгүр кылып, шүгүр, альхамдулилла акчам бар дей турган болсоң, ошол шүгүрчүлүк болот. Шүгүр кылгандарды Кудай Таалам көбөйтүп берет. Эгер жок эле дей берсең, жоголуп кетет чындыгында. Каяка жоголгонун өзүң дагы түшүнбөй каласың. Миллиондорун капчыкка камтып, бир жерге сейфтерге, бир жерге жашырып, акчам жок деп жүргөндөр бар. Бир ушул кыйынчылык заманды күтүп жүргөндөйчү. Эсиңерге келгиле. Ал акча жөн турбасын, бирөөгө пайдасын берсин, же өзүңө пайдасын берсин. Жөн эле сактаба акчаны. Бул өзүңө дагы өзгөгө дагы зыян болуп эсептелет. Ошондуктан эч качан акчам жок дебеңиз. Акчам бар, альхамдулилла. Кээ бир учурда жоомарт, кээ бир учурда мындайча айтканда ачык болгонду үйрөн. Бирөө карз сурап келеби, бергиң келбесе ачыгын айт, бербейм сага деп эле. Эй досум, сен 2 жыл мурда карыз алгансың 5000 сом. Ошону сен бербей атасың. Эгер берсең мен сага берем. Ачыгын айтыш керек. Мисалы мен бир эрежем бар. Бирөөгө 5000, бирөөгө 10 000, бирөөгө $100 ар кандай карыз берип коем. Ал мен билем ошол бербешин. Кайтып бербешин дагы билем. Ошо берип койсоң, кийин экинчи жолу сурабайт да. Ал 5000 алып атам, сүйүндү, мен алдап кеттим, Мухаммадты болду, алдадым 5000ге, 10 000ге алдадым дейт дагы. Ошондон нары жоголуп кетет. Ошондон нары жоголуп кетет, мен алдадым деп телефондору өчүк, чалбайт, жазбайт, жоголуп кетет. Алганы болсо $100 акча. $1000 эмес, $10 000 эмес. Арзыбаган акчаны алды, жоголуп кетти. Бул анын оюнда ага жакшы, менин оюмда мага жакшы. Ал менден кутулдум деп ойлоп атат, мен андан кутулдум. Кийин $1000 акча сурабай турган болот да. $2000, $10 000, $5000 баша кырсык жеткенде $10 000 сурай албай турган болот. Неге? 5000 сомду алып, мени алдап кеткен да анын өзүнүн ою боюнча. Ошондуктан сизге дагы кеңешим ушул территорияңыздагы кээ бирөөлөр 5000, 10 000 сураса берип койсоңуз, кийин сизди чоңураак сумма менен кыжаалат кылбайт да. Сиз алдашын билип турасыз 5000 сомго. 5000 сомго алдаганы жакшы бул жакта $10 000 алдагандан көрө.